Ендер, ассаламу алейкум. Жана Сахарова боюнча, дактилоскопия тапшыруу боюнча, медосвидетельствование өтүү боюнча толуктоо. Мекендештер мыйзамда жазылып турат, бир айдын ичинде чет элдик жаран Россия Федерациясына киргенден кийин сөзсүз түрдө ошол процедураларды өтүш керек. Бир айдан өтсө бул уже административный правонарушение болуп калат деп. Бирок көп мекендештер ошону мөөнөтүн узартып иштеп, өтө албай калышты убагында, андай мекендештер да бар. Ошолорго кулагыңарга күмүш сырга эстеп алыңыздар, угуп алыңыздар, сөзсүз барып өтүп коюңуздар. Азырынча Сахарованын кызматкерлери көз жумуп атат просроченный болгон мекендештерге. Ошон үчүн көз жумуп атканда азыр барып өтүп алыңыздар. Бирок любой момент ошол жерде бул дагы административный правонарушение болуп эсептелинет. Силерге штраф төлөп коюш мүмкүн. Штраф төлөткөн күндө дагы барып туруп ошону тапшырып коюңуздар. Себеп деген бул процедураны өтпөсөңүз запрет на въезд болуп калышы мүмкүн. Ошону эске алыңыздар. Андан тышкары, эгерде силер эмгек келишими болуп Россия Федерациясына келсеңиздер, анда бир айдын ичинде өтөсүңөр. Эгерде силер башка цель менен келсеңиздер, цель въезда, гости болуп конокко келсеңиздер, же болбосо частный визит жеке иш менен келдим десеңиздер, анда 3 айдын ичинде ошол процедураны өтөсүңөр. Эгерде работа деп келсеңер, анда бир айдын ичинде ошол процедураны сөзсүз өтүш керек. Бул нерсе отмена болгон жок. Сак саламат болуңуздар. Жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.